Сиз көрүп баштаган BBC саламатсыздарбы? Лондондон соңку эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Зимбабве кургакчылыктын айынан чукул кырдаал жарыялады. Өлкөнүн басымдуу бөлүгү ачарчылыкка кептелүүдө. Ливандагы сириялык качкын балдар күнүнө $1 жетпеген акчага иштөөгө мажбур болууда. BBC'нин атайын баяны. Келечекте батарея менен учкан учактар жасалабы? Технология жаңылыктарын клик берүүсүндө айтып беребиз. Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе өлкөнүн көпчүлүк аймактарындагы кургакчылыктан улам чукул кырдаал жарыялады. Өкмөттүн билдиришинче, 2,5 миллиондой киши азык-түлүк тапшырсыздыгынан жапа чегүүдө. Айдоо аянттары күйүп, азык-түлүк булактары коркунучка кептелди. BBC өлкө түндүгүндөгү Хванге аймагынан кабарлайт. Кургакчылыктан жабыркагандардын жүзү. Апалары менен уулдары бири-бирине көмөктөшүп, дан менен буурчак каптарын түшүрүүдө. Соңку 4 айдан бери Америкадан келип жаткан бул жардам Ламбо айылындагы тургундарды баккан жалгыз булак. Жардамды 80 чукул үй-бүлөгө бөлүп беришет. Жардам алчуларды тургундар өз ара дайындашкан. Ар бирине 6 килограммдан дан, 2 килограммдан буурчак, 1 литр май берилет. Чарльз Музамба жардамга ыраазы. Жамгыр жоктугунан ал 3 уюнан айрылып, бир эле калган экен. Бул азык бизди аман сактап калып жатат. Бир айга жетпесе да, жок дегенде келерки 2 аптага тамак жетет. Биз бул азыктарды каалаганыбыздай жей албайбыз. Кечкиге гана сактап, үнөмдөп жейбиз. Түшкүгө бирдеме табалар. Өлкө боюнча 1 миллионго жакын киши азык-түлүк жардамын алууда. Харариде Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү жагдай дагы начарлайт деп кооптонууда. Азык-түлүк жардамына муктаж болгон элдин саны 2 эсеге өсүшү мүмкүн. Анткени март айынын соңунда чогулта турган түшүм мурдагы жылдагыдан кыйла аз болот. Азык-түлүк менен камсыздоо, аны таркатуу жагынан кыйналып жатабыз. Хвангедеги жардам таркатуу программасы марттын соңуна чейин улантылат. Ошого чейин Музамбанын үй-бүлөсү күнүнө жок дегенде бир маал тамактанып турат. Сириянын катуу кармаш жүрүп жаткан Алеппо шаарынан 10 миңдеген тургундар качып чыгууда. 70 миңдей качкын Түрк чек арасына багыт алганы кабарланып жатат. Көпчүлүгү коңшу Ливанга келип жатат. Бул өлкөдөгү лагерлерде качкын өспүрүмдөр да ишке чегерилип жатканын BBC кабарчылары көрүп келишти. Бул сириялык балдар өздөрү түшүнө албаган согуштун жаш курмандыктары. Аларды Ливандын Бека өрөөнүндөгү бул лагерде багышууда. Мухаммед 13 жашта, агасы Мустафа 14тө. Лагердеги 270 бала сыяктуу эле алар жуманын 5 күнүн мектепте өткөрөт. Мектеп жабылып калганда баарысы тең турмуш сабактарын алып, жакын жерде жайгашкан кирпич заводдо иштешет. Балдарга күнүнө 60 цент төлөп беришет. Жумушу оор, бирок тапкандары жоктон көрө жогору. Биз атабызга жардам берип иштейбиз, дейт Мустафа. Инибиз оорукчан, рак илдети бар экен. Балдар Сириянын Алеппо шаарындагы үйүн таштап качкан күндү эстешет. Күн батып, кечкирип калганда алар аткылай башташты. Биз ошондо качтык. Эртеси күнү бул жакка Ливанга келдик. Кийимдерибизди гана алганбыз, дейт балдар. Түшкү тамакка тыныгуу учурунда дагы эскерүүлөргө киришти. Бул балдар жаш болсо да чоң кишидей бысып бүтүшкөн. Бир маалда алардын ийниси чыгып келди. Анын рак илдетине каршы дарыланып жатканы баарысынын санаасында. Биздин жашообуз оор. Сирияда эч нерседен кем болгон эмеспиз, дейт Мустафа. Анын миллиондогон мекендештери азыр ушундай абалда. Тыныгуудан кийин кайрадан жумуш. Эми BBC'де алдыңкы саптагы башка жаңылыктар менен таанышып алыңыз. АКШда Демократиялык партиянын атаандаштары Хиллари Клинтон менен Берни Сандерс Нью-Хэмпширдин добушун алуу үчүн биринчи жолу бетме-бет дебатка чыгышты. Алар тышкы саясат, шайлоо өнөктүгүнө сарпталган каражат өңдүү бир катар маселелерде кайым айтышты. Клинтон Сандерстин чыгым талап кылган пландарынын реалдуулугун сынга алса, Сандерс Клинтонду бийликтин талапкери деп айыптады.
Wikileaks'tin негиздөөчүсү Julian Assange буунун адам укуктары боюнча панелинин чечимин кубаттап, аны чоң жеңиш деп мүнөздөдү. Панель Британия менен Швеция Ассанжды негизсиз кармап жатат деген тыянакка келген. Ассанж Эквадордун Лондондогу элчигинен жөнөткөн видео кайрылуусунда эми ага эркин жүрүүгө уруксат берилиши зарылдыгын айтты. Британ өкмөтү болсо буунун чечимин айыптап чыкты. Жапонияда Сакуражима вулканы атылганын көрсөткөн укмуштуудай тасма жарыяланды. Жанар тоонун бир тарабынан атылган вулкан кара түтүн жана чагылган менен коштолгонун көрүүгө болот. Метеорологдор кратерден 2000 чакырым алыс болуу керектигин эскертишти. Жапонияда 100дөн ашык активдүү жанар тоо бар. Учактар эми кадимки батареяларды колдоно баштайбы? 1000 чакырымдык аралыкты 1 саатта жүрүп өтө алган унаалар пайда болобу? Бул жана башка соңку технология жаңылыктарын апталык клик берүүбүздөн билип алыңыз. Жакын арада учактар батарея менен эле учуп калабы? Британиядагы EasyJet компаниясы абага бөлүнгөн көмүр газын кыскартуу үчүн суу менен жүрүүчү учактарга өтөбүз дейт. Ошондо ал самолет учууга жана конууга күйүүчү май колдонбойт. Бул жаңы технология жылына компаниянын 50 000 тонна күйүүчү майын үнөмдөйт. Эң жакшысы, бул жаңы технология иштетип чыгарган сууну кайрадан колдонсо болот. Бул балким өтө тез ылдамдыкты сүйгүндөргө жагат. Америкадагы Массачусетс технологиялык институтунун студенттери Hyperloop аттуу жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорттун жаңы түрүн көрсөтүштү. Бул саатына 1000 деген километр аралыкты басып өтө алат. Yahoo компаниясы жылдын аягына чейин жумушчуларынын санын 15%га кыскартып, чет өлкөдөгү 5 бөлүмүн жабууну пландаштырып жатат. 2015 жылдын акыркы 3 айында эле компаниянын кирешеси 4,4 миллиард доллар жоготууга учураган. Азыр алар башка компаниялар менен биригүү сунуштарын карашы мүмкүн. Лондонда окумуштуулар адамдардын эмбрионунун генетикасын өзгөртүүгө укук алышты. Британия ДНКны өзгөртүүгө уруксат берген биринчи өлкө болуп калды. Бирок сынчылар бул кадам гени өзгөртүлгөн балдардын төрөлүшүнө жол ачат деп кооптонушууда. Эми спортту футболдон баштайлы. Демалышта Премьер-лигада көчтү баштаган эки команда беттешкени турат. Манчестер Сити 3 упай менен саптын башында турган Лестерди кабыл алат. Ошондой эле ишемби күнү Сандерлет менен Ливерпуль, Тоттенхэм менен Ватфорд беттешет. Жекшемби күнү болсо эзелтен берки атандаштар Челси менен Манчестер Юнайтед күч сынашат. Эл аралык атлетика биримдиги кытайлык спортчулардын арасындагы 20 жыл мурдагы допинг дооматтарын иликтемей болду. Буга Кытайдын белгилүү атлеттеринин бири Ван Жаншиянын бир машыктыруучу айрым аял спортчуларды мыйзамсыз дарыларды ичүүгө мажбурлаган деген сөзү себеп болду. 1995 жылы жазылган кат эми гана ачыкка чыгып жатат. Уюм алгач бул каттын чын бышыгын иликтеп чыкмакчы. Ферраринин жетекчиси Лука де Монтеземело Формула 1дин жылдызы Михаил Шумахердин ден соолугу жакшы эместигин айтып, бирок толук маалымат берген жок. 7 жолу Формула 1дин чемпиону болгон Шумахер 3 жыл мурда лыжа тээп жүрүп, башынан катуу жаракат алган. Анын кесепетинен 6 ай комада жаткан. Шумахердин баспасөз өкүлү соңку маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Жаңылыктардын соңунда Сан-Диего шаарындагы ресторандын адаттан тыш кардарын көрсөтөлү. Бул тюленди Марин Рум аттуу ресторандан табыштым. Кызматкерлердин айтымында, түндү ресторанда өткөргөн тюлен ачка болуп, алсырап жаткан экен. Куткаруучулар тюлен жулуу жер издеп келген болушу мүмкүн дешет. Акыры алар жаныбардын курсагын тойгозуп, эркиндикке кое беришкен экен. Жолду тюлен экен, биздин жаңылыктарыбыз ар дайым сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан биздин жаңылыктарды гана көрбөстөн, жаңылыктарды окуп дагы, радиобуздагы уга аласыз. Окуялар кандай өнүгөрүн BBC дүйшөмбү күнү айтып берет. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.